Күндүн маанилүү кабарлары менен тааныштырып, Актеме YouTube каналында кечки жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? УКМК пара талап кылуу фактысы менен Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин кармады. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте $1000 өлчөмүндө пара талап кылуу фактысы боюнча Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери аныкталып кармалышты. Анда Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары тергөөчү жана жарандын өндүрүш ишин жокко чыгарып чечип беребиз деп акча талап кылышкан. Азыркы учурда кызматкерлер камакка алынып, тиешелүү ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү дайындалды. Бул тууралуу президенттик администрациясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Жарлыкка ылайык Абдикарим Алимбаев президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Сабыркулай Шымбаев Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Зиядин Жамалдинов Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Мирбек Кожоев Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бакытбек Нарбеков Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Абсатар Сыргабаев Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Ошондой эле Эркин Тентешев Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Ысык көл облусуна караштуу Чырпык айылында 5 адам каза болуп, дагы 4 жаран ооруканага жеткирилген. Жол кырсыгына Lexus унаасынын айдоочусу мас абалында болгон. Бул тууралуу республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашты. 5 адам каза болгон унаада Чырпыкты жана Токмок шаарынын тургундары. Тактап айтканда 2 үй бүлө келип бара жатышкан. Ал эми Lexus'та дагы бир үй бүлө. Учурда бардык тийиштүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери башталды. Баткен облусундагы головной суу бөлүштүрүү аймагына видео көзөмөл коюлган эмес жана коюлбайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Билдирүүгө ылайык бүгүнкү күндө суу бөлүштүрүү аймагында жана жолдордо эч кандай видео көзөмөлдөөчү каражаттары жок. Кыргыз тарап аталган аймактагы посту оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү учурунда өз аймагына видео көзөмөлдөө каражаттарын койгон. Тажикстан тараптан дагы оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, 28-29 апрель күндөрү талкаланган видео көзөмөлдөөчү каражаттарын кайрадан орнотушкан. Негизги максаты чыр чатактарды алдын алуу жана болтурбоо болуп саналат. Орусиянын Москва облусунда Центр сервис фармацевтикалык компаниясынын кампасынан 2 адамдын жансыз денеси табылды. Алардын бирөөсү кыргыз жараны болгон. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык каза болгондордун бири 1981-жылы туулган Лилияна Чоту аттуу жаран болгон. Анын денесинин 5 жеринде бычак менен келтирилген жаракаттар аныкталган. Тагыраагы көкүрөк тушу, курсагы, мойну жана жүзүнүн сол тарабы мурундун кулакка чейин кесилген. Ал эми сөөгү табылган экинчи адам 1965-жылы туулган Атымбек Айбашев аттуу кыргыз жараны. Иликтөөнүн жыйынтыгында ал өзүн өзү өлтүргөнү маалым болгон. УКМК тарабынан кармалган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Пирматовдун бөгөт чарасы өзгөртүлдү. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан кабарлашты. Маалыматка ылайык ал эч жака кетпөө боюнча тил каттын негизинде камактан чыгарылган. Пирматов өлкөдөн жана туруктуу же убактылуу жашаган жеринен тергөөчү менен соттун уруксаты жок кетпөө боюнча тил кат жазып берди. Ал ошондой эле тергөө менен кызматташтык кылууга башкы прокуратуранын прокурору менен келишим түзгөн. Кытайдын Чжэнчжоу шаарында Борбордук провинциясындагы суу ташкынынан 25 адам каза болду. Бул тууралуу расмий маалыматтарга таянуу менен чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Алдын ала маалыматтар боюнча 7 адам дайынсыз болгону кабарланууда. 16-июлдан бери катуу жааган жамгырдын жана суу ташкынынын кесепетинен Хэнань провинциясынан 1,244,000 жашоочусу жапа чеккен. Улукбек Марипов Баткен облусуна жумушчу сапарынын алкагында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы жаңжалдын кесепетинен каза болгондордун үй бүлөсү үчүн курулуп жаткан 36 турак жайдын курулушу менен таанышты. Бул тууралуу Кабминдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык Баткен шаарынын Чет булак кварталында 5 гектарга жер тилкеси бөлүнгөн. Белгилегендей, мында 6 сотык жер тилкеси бар. 4 бөлмөлүү үйлөр курулат. Алар тийиштүү техника жана эмерек менен камсыздалат. Ошондой эле борбордук коммуникацияларды өткөрүү пландаштырылууда. Курулуп жаткан үйлөр жаңы жашоонун башаты болсун, деди Улукбек Марипов.
Россия Кыргызстандагы базасы тууралуу айтылган жалган маалыматтарды ачыктады. Лавров Россиянын Кыргызстандагы базасын Афганистандагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн АКШга колдонууга сунуштаганы жалган экенин айтты. Бул тууралуу Россиянын Тышкы иштер министрлигинин башчысы Сергей Лавров Интерфакс агенттигине берген маегинде билдиргенин Россиянын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Маалыматка ылайык буга чейин Орусиялык Коммерсант аталышындагы гезит Владимир Путин Женевадагы саммитте Жозеф Байденге Афганистандагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн Кыргызстан менен Тажикстандагы базаларды колдонууну сунуштаганын жазган. Быйыл Кыргызстанда түшүм 20-25% аз жыйналат. Бул тууралуу Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. Анын айтымында буудайдын жетишсиздиги күчөйт, бирок ички рыноктогу бааларды жөнгө салуу боюнча кризиске каршы чаралар өз маалында көрүлөт. Алса Казакстан жана Өзбекстандан буудай сатып алуу үчүн мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнөт. Кыргызстанда ушул жуманын аягында аномалдуу ысык болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине билдиришкендей, дем алыш күндөрү Чүй, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарында абанын температурасы күндүз +38 40 градуска чейин жогорулайт. Куткаруучулар жарандарга күн алдында көпкө жүрбөй ден соолукка кам көрүүнү сунушташат. Тажикстанда 22-июлда Ооганстандагы соңку кырдаалдан улам армиянын көчүрмөн даярдыгын текшерүү үчүн бир күндүк калайым машыгуу башталды. Жергиликтүү басылмалар бейшембиде таң эрте башталган чек ара 2021 деп аталган машыгууга өлкөнүн куралдуу күчтөрүндөгү 100 миңден ашык аскер жана 130 миңдей резервдеги жоокер катышып, ондогон аскердик техника колдонулуп жатканын жазды. Президент Эмомали Рахмон улуттук гвардияга барып аскердик парадты кабыл алды. Рахмон анда тажик армиясы эч качан коңшуларга каршы колдонулбай турганын белгиледи. Дүйшөмбү бул өлкөнүн эгемен тарыхындагы алгачкы кеңири машыгуу экенин билдирди. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.